Кутман кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан ЛТР телеканалы андагы Гүлмаек берүүсү өкмөт бизнес менен алектенген жергиликтүү ишкерлердин үнүн угууга даяр. Минкап башчысы Адылбек Касымалиев жакында эле бизнес таңкы тамак форматында жолугушуу өткөрүп, 60ка жакын ишкерлер, ошол эле бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен баарлашкандыгы маалымдалды. Кандай маселелер ачык талкууланды? Жергиликтүү ишкерлик менен алектенгендердин негизи кайсыл көйгөйлөр кыйнап жатат? Ошол суроолорду министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев менен сүйлөшкөн турабыз. Улук мырза, саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатчылык. Рахмат чакырганыңызга. Жогоруда биз белгилеп өттүк, Минкап башчысы жанагындай форматта жолугуш өткөрүптүр. Касымалиев мамлекет менен ошол бизнестин ортосундагы багы конструктивдүү диалог болушу керек деген айтыптыр. Негизи эле ата мекендик ошол бизнести колдоодо кандай маселелер бул жолугушууда сүйлөштү, эмне маселелерди көтөрдүңүздөр, анан деги эле өкмөт багы сунуштарды канчалык деңгээлде кабыл алууда? Чоң рахмат чакырганыңызга. Бул жерде биринчи нерсе айтып кеткеним келет. Биринчиден ушундай форматта өткөнү биринчи жол болду. Ошол үчүн мен айтып кетерим келет, сөз айтып кетишим керек. Бул баягы таңкы тамактын форматында Минкаптын төрагасы Абдулбек Элешович өзү 2 сааттан ашык отуруп берип, ал жерде эч кимдин сөзүн кеспей, ар бир катышуучунун кайрылысын угуп, маселесин угуп, ошо кыска жооп берип, маселени карап чыгайлы, туура маселе, керектүү маселе карап чыгайлы. Ошо форматта баардык катышуучулардын аябай ыраазы болуп, ошо жыйындан чыккан. Албетте ошо жыйындын уюштуруучу эл аралык ишкерлердин кеңеши абдан терең ыраазычылык билдирет. Себеби дегенде алар ошо президент администрация менен чогуу ошо жыйынды өткөргөн. Анан ошо жыйындын негизинде албетте аябай көп сунуштар болду. Мен ошо жөнүндө да айтып кетейин. Бирок мен биринчи ошо алгачкы нерсе айтып кеттим. Өзү формат деген ачык, барьерсиз, тоскоолдугу жок, катышуучулардын эркин жол менен суроо берип, маселени көтөргөнгө абдан ыраазы болушту. Мен ишенем, Адылбек Элешович да абдан ыраазы болуп кетти. Себеби дегенде ошо катышуучу айтты, бул формат менен улантып эле 2-3 ай ичинде дагы бир жолугайлы, уланып эле жолугайлы. Себеби дегенде эмкисинде керек болсо 3 саатка чейин ушундай чогулушта отуруп силер менен сүйлөп маек курганга мен даярмын. Анан ал жерде албетте ар бир катышуучу, ал жерде бизнес ассоциациялар болду, ишкерлер болду. Ар бир ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, өзүнүн тармагын, маселесин көтөргөнгө аракет кылды. Кандай маселелер көтөрүлдү? Эми ошол жерде мен айтып кетейин, кыскайын, узактан баштайын. Мисалы ошол жеке ишкер болду ал жерде. Мисалы жеке ишкер өзүнүн кайра иштетүү компот чыгарат экен. Ал мыйзам негизинде дейт, эми ал маселе караштырылып атат. Мен айтайын просто. Диалогдун пайдасы. Ал айтат, мен компот чыгарам. Мен биздин өз жергиликтүү айыл чарбачылыктын продукциясынан, мисалы алмасынан, өрүгүндөн компот чыгарам. Ошол компоттун салык кодекси негизинде атайын бир кошумча дагы акциздик төлөмү бар экен. Ошол төлөм бизге оорураак болуп атат. Сиз мисалы мамлекет тарабынан жергиликтүү биздин өзүбүздүн ата мекендик кайра иштечүү мекемелерге жеңилдик бердиңиз. Себеби дегенде алар өзүнүн ички баягы өзүлөрүнүн алмасы бар экен, ошолорго уруксат бердиңиз. Бирок биздин өзүбүздүн чийки заттар жок болсо дагы биз кайра эле өзүбүздүн дыйкандардан алабыз дейт. Бизге да ошо жеңилдикти карап бериңиз мисалы. Мына. Аны ошо жыйын болбогондо алардан укпай калбашы мүмкүн эле. Анан ал жерде мисалы электрондук коммерцияны өнүктүргөн ассоциация бар. Ал эле ошо баягы Билен Озон, Альберт окшогон биздин эле жергиликтүү ошо электрондук базарларда сатып жүргөн ишкерлер бар. Алар айтат, биз азыр ушу заман ошо алдынан кетип атып, бизге азыр санариттик кодекс керек дейт. Ал сунушту көтөрдү. Ушу бирок башында иштелип чыккан экен, экономик коммерция министрлигинин чогуу ошону улантып бир көңүл буруп коюңуз деп. Макул, жарайт деп караштырайлы дейт. Анан дагы мисалы сүт өндүрүүчүлөр. Сүт өндүрүүчүлөр билесиңер. Сүт өндүрүүчү деген бизде Кыргызстанда
айылдарда аймакта жашаган элибиздин күндүк баягы накта каражат алып келе турган бир иш чара. Күндө сүттү тапшырып, күндө акча алат. Анан ошо 30 жылдан бери ошо тармакта сүт баягы дыйкандар, сүт менен малды кармагандар, ошо сүт алып туруп заводко алып барган тапшыргандар, заводдор менен үч тарапта маселелер кээде болуп калышат. Бирок эң негизги ой болуп атат, ошо тармактын өкүлү айтып атпайбы? Бизге өзүбүздүн сүт өндүрүүчү концепция, баягы өнүгүү концепциясы керек. Убагында айтыптыр. Анан 6 ай мурун ошо концепцияны иштеп чыгыптыр. Ошо өзүлөрүнүн эле ошо тармактын өкүлү. Ал жерде дыйкандар бар экен, ал жерде ошо сүт ташыгандар бар экен, анан сүт өндүрүүчүлөр бар экен. Баягы заводдор биз сүт ичкенбиз. Анан ошо концепциянын бар болгон билимин кошуп, ошо керек болгон адистерди чакырып, эксперт чыгарыптыр. 6 ай мурун ошо концепция даярдап, ошо тапшырыптыр, караштырып бериле. Ошону көтөрүп туруп айтыптыр. Урматтуу Абдулгелеш, ошо концепция долбоорду тездеткенге сунушту кабыл алсаңыз жакшы болот эле. Бул биздин тармагыбызга аябай чоң таасир тигет эле, жардам болот эле. Ошол эле убакта АПК деген чоң аябай бизнес ассоциациясы бар. Ал жерде Рустам Балтабаев мыкты өзү жетекчи болуп, ошо айтып кетти, бизде эле көп маселебиз бар. Баягы бүгүнкү аябай приоритеттүү маселе. Азыр талаада иш баштап атат. Бизге баягы каражат керек. Ошо маселени да бир тезирээк арада караштырып бериңиз. Бул жерде кээ бир маселеси да маанилүү, бирок менин максатым бул жерге айтып кеткеним, бул диалог болбосо, ушундай бир жыйын болбосо, балким Абдулбек Элешевич ал маселени билбейбиз. Туурабы? Ошол үчүн бул жерде эң негизгиси ушундай барьерсиз, ушундай түзмө-түз, бетме-бет, ачык сүйлөшкөнгө ишкерлер көптөн бери мындай талабы бар экен. Жакшы да. Себеби денебиз да. Мен айтып кетейин, денеңизди бир жерде оорса, кесилип калса, сиз билбей жүрө берсеңиз, ал жерде жаман болуп калышы мүмкүн. Жаракка кетип, дагы бир нерсе болуп. А эгерде убагында көрүп, кесилип калыптыр, эме кылайын, тигин кылайын, дарыны алайын, мынаны жасайын деп, сиз тез арада бир иш чара кылсаңыз, жакшы болуп калат. Ошол эле биздин экономикабыз. Бизнестин айтылган ойдор, сунуштар, бул көбүнчөсү алар кыйналган маселеси болуп калат. Же балким дагы ой пайдасы жаңы сунуштар болуп, ошолорду өкмөткө жеткиргенге бүгүнкү аябай даяр. Ушул талап аябай чоң экен да. Анан Абдулбек Элешевичтин ушундай ачык болгону, ушундай 2 сааттан ашык отуруп берген бизнес ассоциациялар ошо жыйындан кийин ушундай форматта улантып, ушундай форматта жолуктурсак, абдан жакшы болот эле. Себеби анда бизге эч кандай чек коюлбайт. Биз ошол жерде эркин сүйлөгөнгө, эркин түрдө сунуштарды, көйгөй маселелерди көтөрсөк мүмкүнчүлүк болот экен. Ошосу деп мен ошо айтып бергенге мен. Ооба, негизи квартал сайын жолугуп турабыз деген план койгон экенсиздер. Сурайын дегем, эми салык маселеси боюнча кайсыл пункттарды тактадыңыздар? Себеби дегенде жакында эле салык кызматынын төрагасы Алмабек Шыкмаматов дайындалганда дагы бул мындайча айтканда өкмөт буга чейинки салык саясатында бир аз жумшартабыз деген сөздөрдү айткан болчу. Бул ирет кайсыл биринчиден учурларын токтолдуңуздар? Ошол жерде көтөрүлгөн маселе боюнча айтып кетейин. Бирок биринчиден айтып кетейин, Алмамет Насыркановичтин келгени менен абдан чоң бир мындай кабар болду. Себеби дегенде ал биринчи эле сөзүнөн баштап бизнес менен сүйлөшүш керек деген сөз. Бизнести угуш керек деди. Бизнес укканды уксак, анда кайсы жерде маселе бар болуп биз билебиз анда. Ошону чечебиз. Өзү да кайрылып, өзүнүн WhatsApp номерин берип, жазгыла, сунуш бергиле. Мен эле жазгам. Мен эле жаздым. Мисалы, мен айттым, салык кызматынын бөлүмдөрдө баягы ишкерлер барат го, же салык маселе боюнча бар. Ал жерге мен айттым. Бир маселе менен барсаңыз, кайра 3 маселе менен чыгасыз. Ошо салык кызматтарды баягы магазинге окшоп, же мындай заманбап, билесиз го, бир жерге больница
жеке больница барсаңыз, бул жерге киресиз, бул жерден тиги болот, баары түшүнүктүү. Ошол жерге кардар келген, баары түшүнүктүү чыгып кетет. Тейлеп, кызматты көрүп. Ошону эле мен айттым. Тейлөөнүн сапаты турасыз. Тейлөөнүн сапатын жогорулаш керек. Алмек Насырканович ушу менде макул болду. Эл көрүшүп караштырайлы дейт. Мен ушуну айынан ыраазыбыз. Ошо ишкерлердин сунушуна, оюндарына ачык болгону аябай жакшы болуп атат. Анан ошол жерде азыр биринчи маселе болду. 2 жолу кайталанды. Президент мораторийге жокко чыгарганга баягы кол койбодубу? Анан көп эле сурап, бул эмне деген, кандай болду эле деп. Ошол жерде Абдулла Элешевич да түшүндүрүп кетти. Балким туура эмес түшүнүп калдыңар деп. Себеби дегенде мен эле өзүм 2006 жылдан бери ошо ишкердик экономика маселеси боюнча иштеп жүрөм. Ал убакта ар кандай бизнес ассоциацияларынын жетекчи болуп, ал убакта эле ошол убактан баштап мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иштегенге ошо биздин аябай чоң тажрыйбабыз бар. Анан 2008 жылы атайын текшерүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Мен оюмча ойлойм, ал Кыргызстандын баягы аябай реформалык бир мыйзам болгон. Себеби дегенде ал жерде жаңы текшерүү тартиби киргизилген да. Эгер 2008 жылга чейин кайсы убакта текшергенге болгон, баягы так болбосо, ким келип текшергенге уруксаты аны так болбосо, кайсы жерде текшерген, кайсы булар баары так болбой, текшерүүчүлөр бир аз кээде өзүнүн баягы укуктуу чегине чыгып калчу да. 2008 жылга чейин. 2008 жылдан баштап ушул мыйзамга жазылган принципиалдуу эрежелер жазылды. Мисалы, ар бир текшерүүлөр алдын ала пландык болуу, жылдын алдын ала экономика министрлиги менен такташып, анын календарга киргизет. Мисалы. Анан эгер ошо текшерүү планда болсо, ишкер өзүнүн таба алат. Быйыл мени текшерет экен, мисалы. Жакшы да. Анан текшерүүнүн алдында 10 күн алдына келип туруп, сизге маалымат берет. Баганча биз сизди текшеребиз. Текшерүү маселеси бул, текшерүүчү бул деп. Болду. Бул заманбап аябай мындай эл аралык стандарт деңгээлде болуп атат да. Андан сырткасы бара бизге баягы риск негизинде текшерүү деп коет. Риск текшерүү негизинде эгерде сиздин көрсөткүчүлөр, сиз төлөмдөрүңүз убагында келип турат. Анан төлөм мисалы сиздин ай сайын салыгыңыз 2000 сом болуп турса, анан ай сайын 2000 сом, 2200 сом, 2200, анан бир күндө эле 50 сом болуп калса, ал системада баягы кызыл күйүп калат да, бул эмне болду депчи. Мисалы сизге барып туруп сурашат, эмне болду сен асалык төлөй баштаптырсың, аз төлөп атасың. Мисалы сиз магазин жаап салдыңыз. Убактылуу, балким иш болбой калды, же балким ремонт кылып атасыз, дагы бир нерсе өзгөртөм, кийин, анда жакшы. Ошо риск деп коет да. Анан албетте тармак негизинде ар бир тармактын өзү риски бар. Кээ бир тамак аш, жейсиз, кээ бирки баягы медициналык, алда баягы аябай мындай риски бар да, ошолорду балким көбүрөөк текшериш керек. Мындай жөнөкөй тейлеген, кызмат көрсөтгөн ишкерлерди аларды риск аз болуш себептен аларды балким такыр эле текшербеш керек. Кээ бир өнүккөн мамлекеттерде ишкер анын салык инспектору ким экен, балким 50 жыл билбей жүрүшөт. Өлүп кетет, аны да тааныбай кетип калат. Ушундайга биз жетишибиз керек. Ошол үчүн азыр биз көргөн ошо салык кызматта санариптештүү чоң иш-чаралар болуп атат. Мисалы мен эле ошол жерде WhatsApp'тан жаздым. Айттым мен, мисалы кээ бирки жерлерде баягы кагаздар сурайт да, справкаларды. Мен айтам, ушул эле справка башка мамлекеттик мекеме бериш керек да. Өзүңөрдүн арасыңардан эле сурап, керектүү маалыматты алып эле мен маселеми чечкенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан ошо салык төлөөчүлөрдү сен барып алып кел, анан келесиң, анан ушул элди жеңилдетип алыш керек да. Ошон үчүн биз ошол жерде ушундай бул кошумчаны айтып кетип атам, бирок ошол эле диалогдо мен айтып кеткендей, баягы ишкерлердин эң негизгиси ошол жерде келип туруп, сүйлөшүп кетип, суроо берип,
Адылбек Элешевичтин бир реакциясын алып туруп, ишкерлер абдан ыраазы болду. Диалог бар экен. Себебен бул форматты буга чейин болбогон мен айтып кеткем. Анан ошо эл аралык ишкер кеңеши ошол форматты жүргүзүп, чынында көбүнө баягы мындай ишеним кайтарып берди. Себебен өкмөт менен сүйлөшүп алат экен, бизди угат экен, биз сунуштарды кабыл алат экен деген бул жакшы нерсе. Анан биз баягы инициалдык кеңеш катчылыгы катары биз эле бул аябай мүмкүнчүлүктү көрдүк. Себеби дегенде ишкерлер бизге эле кайрылды. Бул абдан аябай иш чара болуп тур. Ушул менен эле дагы улантсак жакшы болот эле. Анан ошол жерде Адылбек Элешевич баягы айтып кеткендей, кайра жолукканга даяр, керек болсо андан ашык убакытты бөлүп берем деп убада берди эле. Улук мырза, сиз жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, 2006 жылдан бери деги эле ишкерлер чөйрөсү бул жактагы жанагы алешемдиктерди, жетишкендиктерди жакшы билесиз. Мен сизден сурайын деген негизги учурда сиздин бааңызда негизи эле бизнес атмосферада эмне көйгөй болуп жатат? Мисалы, балким кандай жетишкендиктер болуп атат, проблема? Бул жанагы маселе жолугушудан чейинки негизи эле мындай үстүртүүдөн караганда эмес, ошол ичине аралашкан адам катары байкаганда эмне биринчи көзгө көрүнүп атат? Өзү эл аралык стандарт боюнча ишкердикти, экономиканы өнүктүрөм деген мамлекет биринчиден инвестицияны коргош керек. Илгетен бери эле айтып кетип аткан бир мисал бар. Сиз ижарага алынган үйүңүзгө ремонт жасайсызбы? Жасалбайт го дейм. Жасалбайсыз. Ошол үчүн эгерде сиздин үйүңүз болсо, керектүү каражат табасыз, кыласыз, өзүңүздүн жашоо шартыңызды жолдотасыз. Кызыкчылык болот да бул жерде. Болот. Себебин ал сиздики. Бул кайсы китеп окугаңыз, Сингапур десеңиз, алар да ошого келген. Башында балки мамлекеттик социалдык үйдөр болчу, бирок себебин социалдык мамлекеттик үй болгондон үйдү карабачу. Ошондуктан жеке ошо Сингапурдун да жери аздыгы болсо дагы, бирок өзүнүн жарандардын жеке үйү болуш керек экен. Жеке деген, меники деген, аны эле жакында билесиз, президент да баягы жер кодекс боюнча аябай жакшы комментарий берди. Жеке мүлккө тийбестикке болуш керек. Бул аябай маанилүү. Бул баягы конституцияда жазылып, ар бир мыйзамда жазылып, ар бир соттун түшүнүгүндө болуш керек. Ар бир милициянын жетекчиси, ар бир прокурордун түшүнүгү, жеке мүлк тийбестик деген. Эми анын үстүндө дагы бир маселе көтөрүштү. Ал жерде ачык эле бүгүнкү күндө ишкерлердин баягы мыйзамдуу жол менен алган мүлктөрдү баягы азыр көп эле иш чара болуп атпайбы? Кийинкилер. Бирок азыр да мыйзам чыгыптыр. Элдар Абакиров, урматтуу Элдар Абакиров мырза депутат амнистия боюнча. Ал жерде так айтылып атат, социалдык объекттерден башка баягы мындай ишкерлерге ишеним бериш керек. Ишкерлер ишениш керек. Мораторий киргизиш керек деген. Амнистия деген сөз колдонулуп тур. Ошого бир талап бар азыр. Эми аны көтөрүп атышат. Албетте ал маселе президенттин деңгээлинде өзү карап, өзүнүн баягы ой пикирин айтаттыр. Бирок ошол ишкерлердин бүгүнкү маселеси. Үчүнчүсүн айтайын. Биринчи ошо. Жеке мүлк болобу, инвестиция болобу. Ар бир инвестор келген, Кыргызстанда ишкана ачам, завод курам, бир нерсе кылам десе, биз ошо инвестордун инвестициясы же ошол инвестиция негизинде курулган мүлкү тийбестик болуш керек. Бул эл аралык деңгээлде талап. Биз эгерде инвестиция тартам десек. Экинчиси, биз эгерде эл аралык деңгээлде региондо инвестициялык хаб болобуз десек, себеби дегенде биз Сингапурга окшоп, Дубайга окшоп, бизде финансылык борбор болсун, бизде инвесторлор келсин. Бул жерге келип туруп келишимдер түзсүн, бул жерге келип акчасын банкка салсын, бул жерден инвестиция жасасын десек, анда биз ошо үчүн атайын экономикалык сотторду түзүшүбүз керек. Бизге соттордун системасы ылайыктап, ушундай инвестициянын чөйрөнү колдоп берген, карап бере турган соттор керек. Бул эми талап, замандын талабы.
Албетте бизде арбитрлдик сот бар. Эми анын сыртында мамлекеттик соттордо ошол деңгээлге жетиш керек деп ойлойм. Себеби дегенде эмне үчүн эң ири компаниялар, эң чоң инвестициялык долбоордун келишимдери Англиянын мыйзамдары иштеген жерде кол коюшат. Себеби дегенде ал жерде ошо мыйзам эң деңгээли бийик деңгээлде ошону коргойт да. Сен ошол жерге инвестор келди, сенин укугуң бар деген сөз. Ошону кылыш керек. Үчүнчүсү, төртүнчүсү деп коеюнчу. Ар бир экономиканын өнүгүшү үчүн анын базасында, анын негизинде адам. Бизге адистер керек. Биз адистерди окутушубуз керек. Биздин окуу билим берүү тармак биздин экономиканын талабы менен бир болуш керек да. Эмнени билдирет? Мисалы, мен жакында эле биз ошо катчылык региондорду кыдырып, ал жерде ыйгамдык укуктуу өкүлчүлөр менен жолуктук. Мен бир эле ойоп атам. Мисалы айтып атышат. Биз быйыл Нарын областта 20дан ашык ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырабыз. Биринчи суроо менде, албетте ал жерде жер маселеси бар, тиги маселеси бар, электроэнергия кошулган маселеси бар. Биринчи маселе адистер бар. Бул долбоор 3 жылда бүтөт. 3 жылда ичинде канча адиси керек? Мисалы 100. Ошо жергиликтүү университет, ошого керектүү, ошого талабына жооп бере турган факультетте адистер барбы? Даярдап бере алабы? Себеби бир билмен бир болуш керек да. Бул жерде кадрдык маселе. Кадр маселеси аябай оор ойда, аябай көйгөй маселе. Бүгүнкү күндө эле Бишкектин өзүндө эле кимде сурасаңыз, кайсы тармак болбосун, кааласаңыз чакан ишкана болобу, кааласаңыз ири чоң долбоор болобу, кадр маселеси аябай оор. Өзүнүн ишин жакшы билет. Ошол үчүн биз баягы эле өзүбүздүн суш ошол жерде да аябай катуу шешишибиз керек. Кечирисиз. Улук мырза, биздин убактыбыз чектелип, ошондой чоңкур бир суроону берейин. Мен сиз азыр кадр жетишсиздиги жөнүндө сөз кылбадыңыз. Мен эсиме келди да, канчалык ошол ишкерлердин өзүнө келсек, алар канчалык укуктарын билип калышты? Мисалы, буга чейин билем, ошол эле мисалы 10 жыл же ковидке чейинки убакытты алып караганда деле жанагындай бизнес ассоциациялардын маанисин түшүнбөй, биримдиктерге кошулуу боюнча мындай оочолонуп турушчу да. Азыр аларга болгон мамиле ишкерлердин өзүндө кандай болуп калды? Эми салыштырмалуу албетте өзгөрдү деп десек, өстү деп ойлойбуз. Себеби дегенде ал биз баягы ишкерлердин биримдиктери саны көп эле экен. Ооба, көбөйдү. Ошол үчүн эми бирок ал эле убакта баардыгы ушу болгон ишкерлердин арасында бир ошондой ассоциациялар мүчө болуп туруп, эң көп 25% эле деп санайт да. Көп эле эмес экен. Аз экен, аз экен. Көп эле түшүнбөйт да. Пайдасы эмне деп. Бирок бизнес ассоциациянын биринчи максаты дүйнө баягы өнүккөн мамлекеттерди карасаңыз, алар баягы саясатка алыштырма эмес. Мындай мыйзамды өзгөртөлү деген эмес. Анысы да бар. Биринчи бири-биринин арасында байланыш түзүү. Эки ишкер бири менен таанышса, эгерде бир ассоциациянын мүчө болуп туруп, сен эле мүчөсүңбү? Сенби? Анда бири-бирибизге ишенет экенбиз. Экөөбүз иш кылайлы. Ана экөө биригип туруп, ассоциация айтат. Бизде мына алмабыз бар. Кел, биздин баягы бир жаңы базар таап берчи. Ассоциация ушу базар таап бериш керек. Ассоциациянын мааниси ошол жерде. Же ошо мүчөлөрдүн бири өзү менен иш кылбай, биригип туруп, кооперативге окшоп, ошолорду чогуу бириктирип иштеш керек. Бирок мен ойлойм да, баягы Кыргызстандын өзгөчөлүгү ар бир жерде ассоциациялардын экинчи да максаты бар. Бул мамлекет менен ишкерлерден болгон көбөйлүү маселе болобу, же сунушу болобу, же рекомендация болобу, кайра байланышта мамлекетке бериш керек да. Бул аябай керектүү. Мамлекет үчүн керектүү. Себеби дегенде бул бекер маалымат. Бул жетекчи үчүн бекер консультация. Ошол үчүн ошол жерде салык кызмат болобу, экономика министрлиги болобу, башка мамлекеттик орган болобу, бизнести угуп туруп, ал маалымат алып турса, анда убагында тез арада керектүү өзгөртүүлөр киргизет, керектүү иш-чаралар көрөт.
ошо менен баягы маселени такыр эле баягы терс таасир болбош үчүн ошол убагында оңдоп коет да. Бул аябай бекерде эми. Ойлосоңуз, ишкерлер талаада жүрүп эле, бул жерде мындай иштебей жатаптыр. Карап көрбөйсүңөрбү? Кай жерде? Барып туруп, оңдоп коюптур, болду. Абдан пайдалуу. Ошол үчүн мен айтат элем, диалог деген бул жалаң эле бизнеске эмес. Бул жалпы биздин мамлекетибиз өсүш үчүн аябай маанилүү. Ошол үчүн бул жерге келгеним эле ошо кайра чакырат элем бизнести да ачык катышканга, сунуштар бергенге, биздин баягы институциялык кеңештин катчылыгы ар дайым ачык ошого. Сунуштар түшсө, биз эле ошо биздин мүчөлөргө бергенге, мамлекетке бергенге даярбыз. Демилгелер көтөрүлүп турушу керек. Сөзсүз түрдө. Ок мырза, эми жогоруда биз айтып өткөндөй дагы да жолугушуулар уюштурулуп турат экен. Андагы жаңылыктарды да биз бул жакта дагы сүйлөшүп турат болушубуз керек. Биз дегенде сиз даяр болсоңуз. Бул маселе негизинде азыркы биздин убактыбыз аз болуп калды. Дагы көп багы өңүттөрүн талкуулаш керек. Сизге чоң рахмат айтам. Сизге да рахмат. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Инвестициялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев менен жеке Кыргызстандагы жергиликтүү ишкерлердин көйгөйү жана жакында эле болгон Минка төрагасы Адылбек Касымалиев менен болгон жолугушуу туурасында жана ал жакта эмне маселелер көтөрүлдү, алар туурасында маалымат бердик. Аты жөнүм болсо Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.